Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө дүйнө чемпионатында белбоо күрөшү боюнча Кыргыз мамлекетинин желегин желбиреткен биздин мекендеш инибиз Мирболот Мирсалы уулу менен маекти баштасак, көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен болуңуздар. Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү баштасак, Мирболот мырза, айтсаң, өзүңүн алгачкы спортко кадам таштаганыңан тартып азыркыга чейин кыскача биз бүгүн көрсөтүү даярдайбыз. Өзүң жөнүндө кыскача тааныштырып өтсөң. Мен Мирсалы уулу Мирболот 1999-жылы Субаш айыл өкмөтүнүн Бозадыр айылында туулгам. Жашоом ушу айылда өтүп атат азыркы учурда. Жаштыгымдан баштап эле агаларым, сасеттерим залга алып барып, кызыктыртып, ошол жерде уктап калганымда алып келип жаткызып, түнү менен ошентип өткөн жаштыгым. Кичинекейимде эле ошентип алып барып, мени жакшы көргөндүктөнбү, алып барып үйрөтүп, анан кечинде уктап калып, кайрап келип үйгө жаткызып коет эле. Кызыкчу экенсиң да спортко кичинекейиңде эле. Кичинекейимде эле ошондой кызыгым бар. Кошуна агаларыңбы же бир тууган агаларыңбы же кандай? Кошунам дагы, тууган дагы агаларым болот. Ошолор аркылуу ушул спортко кызыгып калдым. Ошолор аркылуу кызыгып калдым десем болот да. Кайсыл спортко алгач аралашкансың? Сени карап турсак, ушул волейболго дагы, белбоо күрөшүнө дагы аябай мындай активдүү экенсиң да. Бизде мындай жаштыкта баягы той күрөштөр болот эле. Ошондо жаштыгымда ошо агаларым күрөштүрүп, тойго алып барып, ошондо бир адашпасам 5-6 жашарымда эле той күрөштө күрөшүп, 9-классымда волейболго үйрөтүп, волейболдон 11 класска чейин волейбол ойнодум. Анан окууга тапшырып, аяктан дагы күрөшкө улантып кеттим. Машыгуулардын көпчүлүк бөлүгү ушул айылда өттүбү же Борборго бардыңбы же Баткен шаарына, Ош шаарына кайсыл жакта өттү? Мен фундаментим ушул айылдан болду, баштапкы фундамент. Анан окуу жайга тапшырганда Ош мамлекеттик университетинин педфака. Анан 4 жыл Байман Эркинбаевдин залында өттү. Алыш күрөш боюнча спорт клубунда. Ага чейин ушул жерде эле фундамент ушул жерден түзүлгөн. Ал жакта Султанов Исамидин деген агайым бар. Арабандан болот, өзү дүйнөнүн 4 жолку чемпиону. Мындай Ош шаарына барганда өзгөрүү болду ушул айылдан шаарга барганда? Же айылда эле машыккан жакшы экен? Бир жагы өзгөрүү, питаниядан кыйналасың. Биякта тренировка кыласың, шаарда питаниядан кичине кыйналып каласың. Ага аракет кылып, калтыра-малтыра иштеп, өзүңдү өзүң бакпасаң кыйын да. Анан спонсор жок. Баштап кыйналып жүрдүк, кийин 4-чү курсумда кичине кыйналбай, ошол жакта үйрөнүп калдым. Биякта айылда эме жок. Шарт жок да. Зал бар, суук кышында. Анан душ жок, башка жок, кыйналасың. Шаардагыдай эмес. Шаарда бияктан тамак аштан кыйналып каласың. Бүгүн машыгууң барбы жокпу? Бүгүн машыгуу бар, жүрүңүздөр анда көрсөтөйүн ушу машыгууну. Мирболот боюнча айтканда, Мирболот ушул күнгө чейин ушул дүйнө чемпионатына барганга чейин эле ушул Баткен районунун, Кыргызстандын намысын волейбол боюнча ушул 2 жолу Баткен шаарынын курама командасы менен барып, ушул алтын, күмүш медаль утуп келди, жеңип келди. Андан кийин 2019-жылы Талас шаарында өткөн көчмөндөр оюнунда күмүш медалдын ээси болду, бул улуттук күрөш боюнча. Андан сырткары мына ушул үстүбүздө жылдын 10-13 декабрында өткөн Казан шаарында белбоо күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло медалдын ээси болуп, Кыргыз мамлекетинин желегин желбиретти. Эми айта турган болсок, Мирболот боюнча көп жөнөкөй адамгерчиликтүү, ыймандуу жаш спортчу. Мына Мирболот азыр ушул Аскар Салымбеков атындагы ушул Субаш айыл өкмөтүнүн Каратукай айылындагы өзгөчө статуска ээ болгон Чегар айылында тренер болуп өз жумушун баштады. Балдарда талап күчтүү. Буюрса ушул айылдан дүйнө чемпиондорун дагы көп чыгарат деген ойдобуз. Шашпа. Кереги жок. Башынан! Тук молодец! Бир бал. Ой, молодец! Молодец!
Kaçma Mirbolot. Hadi hadi. Молодец! Все. Kayra kayır. Hayır özünü. Молодец! Все, все. Все, все. Saç. Молодец! 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 Ket, Katar'dan buzulmayın. Ket. Жаштайдан өзү Шамдагай ушундай неме кылган кайтмас. Бир немеде жыгылып калса кайта шого келип, ошол немени жоюшка аракет кылган окуучу эле. Кийин 10 класска барганда күрөшүп эле жүргөндө волейболго ham катыштырдым. 9-10-11де волейбол күрөштү экөөнү барабар алып кетип тагын 10-11 класста райондо биздин мектеп утулуп калып, Баткен шаарынын атынан 2 окуучум Мирсали уулу Мирболот, Айдарали уулу Нурболот экөө барып Бишкекке барып, Баткен шаарынын атынан Кыргызстанда 1-местаны алып келгендер. 6 медаль алып келген бардыгы. Андан кийин окууга Оштогу дене тарбия коллежиге. Ошону бүтүп келип, о жерде дагы күрөштөн катышып жүргөн экен. Утур мен сурап турдум, кандай о жерде машык атасың десем, үжө секцияга катыштым. Бар жогудан бар да. Ал окуучуларды мындай келгенде эле 1-2 класста эле билесиң да, Шамдагай окуучуларды кандай экенин. Ошого карап туруп ала бересиң да. Конечно, биз сыймыктанып атабыз да. Ошонтип жүрүп, райондо 2-3 месте болуп калып жүрдү. Кийин анан волейболго өттү, анан Ошко баргандан кийин дагы өздөштүрүп отурупчу мына азыр ийгиликке жетти. Биздин эл муну менен өтө сыймыктанат, бул окуучу менен. Сиз мында бары киттейсиңер. Бак киттегенде кол жеткизгиле буяка. Сол колду мындан кетпеш керек. Бак киресиң ба? Оны жогуштур мына жерге. Кайдыр макында? Мына киттеп туруп, мына киргенде түзөсүң буяка. Мирболот мырза, ушул залда азыр жаңы гана маштыруучу болуп баштапсыз да? Кандай болуп атат маштыруучулук? Маштыруучу жакшы эле, эми өзүбүздүн мээнетибизге жараша бияктагы Кудай кааласа чемпион кылабыз деген ниеттер бар. Али эмелер алдыда эми келечек алды. Тажрыйбаны Кудай кааласа баштадык. Бүгүн экинчи күнүбүз, эми
алдыга койгон максаттарыбыз көп. Ушундай максатыңыз бар беле негизи? Өзүмдүн айылыма ушундай. Менин максатым биринчи чемпион болуш, Кыргызстан желегин желбиретиш, Кыргызстан сыймыл болуш. Үйдө жалгыз бала болгонума байланыштуу айылда ушундай өспүрүм балдарды өстүрөм деген ниеттерим бар эле. Кудай кааласа анда ишке ашырабыз. Жогоруда агайыңыз айтып кетти да, алгачкы машыктырган тренериңиз айтып кетти. Сиз ушул мектеп убагында дагы окуучу кезиңизде белбоо кур күрөшкө гана эмес, волейбол боюнча да көп машыккан турбайсызбы? Кыргызстандын 2 жолдук чемпиону болупсуз. Ошол тууралуу айтсаңыз. 9-классымдан тарта волейбол боюнча тренировка кылып жүрдүк. 10-класста областнойдон утулуп калдык эле. Андан тышкары немеден алып барды шаардын атынан. Анда барып 2-орун болуп, 2016-жылы республиканскийде 7 областный ичинде болгондо 1-местени алып, ошол медаль менен окуу жайга бюджетке өтүп кеттим. Окууга жакшы таасир. Анда мен onu утпаганымда мен келечекте кандай болом билбейм, Москвага кетип кала белем, жашоо турмушка байланыштуу. Кесибиңиз кандай? Кесибим физкультурный спесим волейбол боюнча азыр. Дагы бир суроо да, эми ушул волейболду көбүрөөк жүрөгүңүзгө жакынбы же мына кур күрөшпү? Кайсынысы? Мен үчүн бул волейбол дагы, күрөш дагы бирдей эле. Турнир болсо, волейболдон болсо, волейболго, күрөштөн болсо, күрөшкө кете берет элем. Азыр көбүнчө күрөш боюнча, анан келечекте волейболдон дагы балдарды үйрөтөм деген үмүттөрүм чоң. Кудайым буйрса, алдыга койгон максаттарыбызга жетишебиз деген ниеттемин. Кичинесинен бери экөөбүз чогуу өстүк, чогуу окудук. Ошо кичинесинен өзү жалгыз бала болгондуктан баарына жетишип, спорттон эч калтырган эмес да. Башка спортчулардан айырмачылыгы бул тегиз алып кетет спортту. Бардык тараптан, бардык түрүнө алып кетет. Футбол, күрөш, волейбол жана башкалар. Албетте сыймыктанабыз досубуз менен, ушундай Кыргызстан желегин желбиретип келип, сыймыктанып жүрөбүз досубуз менен. Мен анда мынау 3 медалымды айтып өтөйүн сиздерге. Мынау биринчи медалым бул школьник маалда волейболдон Кыргызстан чемпионатында 1-местени алганбыз. Ушул волейбол шуну менен окуу жайга бюджетке өтүп кеттим. Ушул эме сыйлык мен үчүн өтө кубанычтуу эме болгон. Анан бул 2019-жылы көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын ичинде эле көчмөндөр болгондо 2-местени алдым таласта. Анан мынау кур күрөш боюнча бул. Атаандаштарым бардыгы эле күчтүү спортсмендер экен. Бул бардыгы күчтүү даярданып, мен деген спортсмендер барыптыр. Алардын арасынан терилип чыктык, Кудайга шүгүр. Эң күчтүү сопернигим ошо областын балбаны менен финалда күрөштүм. Ошондо утулуп калдым ошодон. Ага дагы өкүнбөйм, буйрса келечекке койгон максаттарым күчтүү. Бошошпа, Мирболот! Бошошпа! Мирболот, бошошпасаңы! Он 15 секунд! Время уже кармап кою! Молодец! Медаль бул Баткенде волейболдон уткан медалым. Мына 3-месте бул университетте, университеттер аралыгында. 3-орунду алган Бишкекте. Мына биринчи алгачкы медалым ушул. Баткен районунда күрөш болгондо
кызыл топу деп бир эменин элесине арналган. Ошондо 50 килограммдан биринчи месттен алгам. Биринчи медалым ушул. Айылдын жаштар фонду бар. Ошодон мага жардам берген агаларым көп эле деп ойлойм. Анан айыл өкмөттөн, Субаш айыл өкмөтү жардам берип турат ар дайым эле. Анан өзүмдүн жанымдан дагы кетип калат. Билбейм, бул жаштыгымдан кызыккангабы, айтор кызыгуу күч болгон экен, ошону алып кеттим, өзүмө жаккан нерсени алып кеттим десем болот да. Буюрса ден соолукка дагы пайда, келечекке дагы пайда. Спортту таштабайбыз. Спорт менен экинчи жашоом. Кече Казан шаарында өткөн күрөштө 3-чү месттен алып калдым. 35 мамлекеттин ичинде коло медалды утуп алдым. Сезимдер жакшы болду. Мен биринчи месттен алам деп барган элем, бул насипкен, Алланын буйругу экен. Ага дагы өкүнбөйбүз, сүйүндүм. Кудайга шүгүр, мындан ары дагы келечекке койгон максаттарыбыз күчтүү. Карантинге байланыштуу кичине даярдык слабый болуп калды. Ош шаарында 20 күн сбордо жүрдүк, 2 мал тренировкасы менен. Анан уже 57ге вес кууп, кичине кыйналып калдым андан дагы. Спорттон мен досту таптым. Бул адамгерчиликтүү, жөнөкөй болууну билдим, дос душманды ажыратууну билдим, спирттик ичимдиктерден алыс болууну билдим. Мирсалиев Мирболот, Киргизия, Юсупов Алмаз. Борьба за 3-е место. Уже это финалы. Чистая победа, скорее всего, сейчас присуждена. So you can see also the fight in the weight category 75 kilograms for the third place. This is my Спортчу мен ойлойм, бул менин өзүмдүн жеке оюм, жөнөкөй болуш керек. Өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү деп ойлойм да. Биринчи койгон максаты ошондой болуш керек. Анан спортсмен тренировка кылса ошондо гана ийгиликке жетет деп ойлойм. Максат коюш керек бир нерсеге. Көчөдө балдарды урам андай мындай эмес. Төлкө алдыга максат коюш керек. Кыргызстандын желегин желбиретем деген максатты койсо, ошондо гана максатыга жетет деп ойлойм. Мен биринчиден бул ата-энеме айтам, атама. Моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы атам өзү колдоп эме кылат. Бир жакка жөнөсөм бар дейт, мындай көзөмөлдөйт, утуру чалып турат, эмне болдуң? Кыжалат болгон атам, апам дагы. Анан биякта айылдаш акаларым бар. Ошолор дагы моралдык жактан, материалдык жактан дагы жардам берет. Өздөрү көзөмөлдөп эме кылып турат. Негизи Мирболот өзү жашыдан спорт жаатында көбүрөөк эме болду. Жаш кезде мектепке киргенге чейин көчө балдары менен мектептин подвалга барып, ошол жерде машыгып жүрдү. Анан аш тойлорго барып күрөшүп, жакшы мындай пайгелерди утуп, чоң атасы бар. Аш тойлордо күрөшүп жүргөн, алды пайгелерди утуп жүргөн чоң аталары бар. Анан мен өзүм да аназмаз күрөшүп жүрчү дейт. Жаштыгыбызда мектепте, сборныйда, волейболдорду ойноп, эми сыймыктан аз. Жалгы утуу менен бутук бардыгы
биздики эле эмес, бүтүн Кыргызстан утугу деп ойлойм. Аябай кубанычтамын. Улумдун ийгиликтерин көрүп, мынчалык чемпионат мирге катышат деп ойлоппун. Элге рахмат. Ошто ушундай жакшы тосуп алыптырлар. Өзүбүздүн айыл өкмөт, райондо бардыгыга ыраазычылык билдирем. Өкүнбөйм өткөн жашыма, ак кирсе да чачыма, өзүмдөн жакшы заманда өссө экен уулум татына. Деп уулума келечеги кең болсун, көп ийгиликтерге жетсин. Şu den soğluğu жақсы болуп, бекем den соолук каалайм. Кыргызстандын желегин желбиретип, кыргыздын жигити болуп жүрө беришин каалап кетем. Құдай өмір ұзын болсын, рызқысы палбан болсын. Жортқында жолдар болсын, қырей қыдырым шерігі болсын, Алла мағы жолудан берсін. Дайым әзіздерін жолдап, қолдап жүрсін, Құдай әпермәдіген көптің қатарды. Бардығын арылы ойнап күліп жүре бергіле. Ден соруғы таза болсын, бақтылы болсындар, Ана, омен, ұзақ рызқыңар палбан болсын, Құдай дайым жолыңар артық болсын ата. Ben de olup karı çelip жүргілі. Урматтуу эле көрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болгондой, мына Баткен облусунун ушул Бозадыр айылынан чыккан биздин мекендешибиз дүйнөнү дүңгүрөтүп, дүйнөлүк чемпионатта белбоо күрөшүнөн ушул коло медалды алып, мамлекеттин желегин желбиретти. Бирок өкүнүчтүүсү ушул Баткен облусунун жетекчилери жана Баткен облусунун спорт комитетинин жетекчилери эч кандай бир ушул биздин Мирболот инибизге эч кандай жардам көмөк бербептир. Болгону ошол айылдын айылдык кеңештин депутаттары жана өзүнүн тууган агалары демөөрчүлүк кылыптыр. Биз эмне дейт элек, ушул облус жетекчилерине кайрылып кетет элек, ушундай спортчуларга бир аз көмөк көрсөтүп койсоңуздар, мамлекеттин желегин дагы да желбирете бермекчи. Биздин көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча.